Албетте, мусулман башларына ким баш ийбеген болсо, моюн сунбаган болсо, мунун артынан чыга турган көптөгөн зыяндары бар. Бул зыян бир жеке адамга байланыштуу болбойт, балким мунун зыяны жалпы элге, жалпы мамлекетке, жалпы өлкөгө зыян алып келет. Биринчиден, мына баарыбызга белгилүү болгондой, мусулман башларга баш ийгиле деп Аллах Таала мына Куранда ачык айтып кеткен. О иман келтиргендер, Аллах Таалага баш ийгиле, жана Аллах Тааланын элчисине жана өзүңөрдөн болгон башчыларга баш ийгиле деп Аллах Таала айтып кетет. Эгерде ким өз мусулман башчысына баш ийбеген болсо, демек Аллах Таалага күнөөкөр. Өзү зыян тартып күнөө алып атат. Жана ошондой эле баш ийбей, моюн сунбай, ар кандай тополоңду кызышууну баштаган болсо, башка бирөөлөргө да зыян жеткирип атат, өлкөсүнө да зыян жеткирип атат. Элдин арасындагы туруктуулукту кетирип атат. Бул өтө коркунучтуу нерсе. Мына мындай көрүнүштөр, башаламандыктар, кызычуулар, нааразылык акциялары, пикет, митинг, ошого окшогон шариятка каршы келген көрүнүштөрдүн зыянын буга чейин көрүп келгенбиз, жана ушундай нерселер дагы эле болуп атат. Канча деген революциялар болду, көтөрүштөр болду, бийлик алмашты. Мындай жаман көрүштөрдү көрүп келип атабыз. Мына бизге чоң мисал болгон мына Сирия өлкөсү менен Либия өлкөсүнө эле карайлы. Ошол жердеги адамдар чыдашпай, ошо бийликтин баягы кылган саясатын көтөрө алышпай, каршы чыгышты эле. Анан эмне болду? Канча деген адамдар тентишип, өз жерлерин, өз мекендерин ташташып, арга жерге көчүштү. Ачкалык келди, коркунуч пайда болду, чоң деген согуштар чыкты. Элдер бири-бирине курал көтөрүп, бири-бирине кол салып кан төгүштү. Мамлекет алсырады. Мамлекеттин экономикасы алсырады. Талап тоноо, алдым жуттум пайда болду. Мына ушунун баары тең жана бийлик башчыларына каршы чыгып, мусулман башларына баш ийбегендиктен ушундай жаман зыяндарга жетип отурабыз. Мына ошондуктан бул нерсени эч бир мусулман өзүнүн напсы үчүн муну каалабайт. Жеке адам үй бүлөсүндө кандайдыр бир чоң проблема пайда болуп, ошо үй бүлөсүндө ачкачылык пайда болгон болсо, үй бүлөсүндө коркунуч пайда болгон болсо, кандай тынчсызданат? Ана элестип көрүңүздөр, ушундай коркунуч, ушундай тынчсыздануу мамлекеттик деңгээлде болуп атса. Көчөгө чыга албасаң, ырыскыңды кенен чонон издей албасаң, баскан турганың коркунуч болсо, тамак аш, азык-түлүк жетпей аткан болсо, мунун баары кимге кереги бар? Мына азыркы убакта Сирия менен Либияны карап көрөлү. Элдин баары азыр коркунучта, согуштун үстүндө, ачкачылыкта, уруучулуктун үстүндө, бөлүм жарым үстүндө, дагы эле согуш бүтпөй атат. Айрым аймактарда байма-бай тез согушуп, кан төгүүлөр болуп атат. Бул деген өтө чоң коркунуч. Анан мындай нерсени эч ким өзүнө ыраа көрбөйт. Кайсы жерде тынччылык кеткен болсо, сөзсүз түрдө ошол жерде жакырчылык пайда болот, ачкачылык пайда болот. Нанга жетпей калабыз. Тамакка жетпей калабыз. Ошондуктан ошол нерсенин баарын мусулман баласы ойлоп иш кылыш керек. Алла Таала Куранда айтып атат: "Вала таназау фатафшалу ва тазхаба рихукум" дейт. Бөлүм жарылбагыла, ийгиликсиз каласыңар. Силерде алсыздык, коркоктук басат. Ва тазхаба рихукум дейт. Силердин күч кубатыңар, биримдигиңер кетет дейт. Кээ бир алымдар тафсиринде ва тазхаба рихукум деген сөздү силердин мамлекетиңер кетет деп тафсирлептир. Эстетип көрүңүздөр. Бөлүм жарылбагыла, фатафшалу дейт. Силерди коркоктук басат, алсыздык басат. Ийгиликтен ажырайсыңар, жана мамлекетиңер кетет дейт. Биримдик кетсе, күч кубат кеткен болсо, мамлекет кеткен болсо, анда адам баласынын жашоосу өтө кыйын болуп калат. Мурунку караңгылык заманда, илгерки замандай болуп, уруу аймак-аймакка бөлүнүп, күчтүү, алсызды коркутуп жебген заманга өтүп калат. Элдер көчөлөрдө, аймак аралык жолдордо, сапарларда эркин жүрө албай калышат. Анткени коркот, анткени тынчтык жок. Биримдик кеткен, күч кубат кеткен, мамлекет ыдырап тарап кеткен. Мунун баарын эч кимге кереги жок. Ошондуктан Аллах Субхана Таала бизди жараткан, биздин кандай экенибизди, бизге эмне керек экенин билип, ошондуктан мусулман башларга баш ийип жашагыла деп буйрук кылган. Ошо мусулман башларга баш ийип жашоодо чоң ийгилик бар, чоң жакшылык бар. Эгерде биз мындан баш тарта турган болсок, анда өзүбүз эле кыйналабыз. Эч качан ойлобош керек. Адам баласы бийлик башчы болсо эле түп-түз жүргөн, баардык иште ката кетирбеген адам болот деп. Жок. Ар бир адамдын кемчилиги бар, ар бир адамдын катасы бар. Керек болсо
бир мамлекетте эмес, бир үй бүлөнү башкара албаган, бир аял эки баласын бага албаган эркектер бар. Мамлекетти коелу. Мына ошонун баарын ойлош керек. Анан мамлекет деп жүгүрүп жүргөн адамдар кыйынчылык тартып атса, биз аларга тоскоолдук кылып, мына ыз учунун баарын чыгарабыз деп ар кандай адамдар бар. Ошонун баарына тең биз жолтоо болуп, жол бербешибиз керек. Кандай акыбал болсо дагы. Анткени мунун зыяны баарыбыздын эле башыбызга келет. Ошол нерседен урматтуу мусулмандар сактаналы. Тегерегибиздеги акыбалдардан, тегерегибиздеги өлкөлөрдөн үлгү алалы. Ар ким ар кандай чакырыктарга берилип атып, могу Алла Таала берген жакшылыкта, Алла Таала берген тынччылыктан айрылып калбайлы. Анткени тынччылык кете турган болсо, адам баласы динин да кармаш кыйын болуп калат. Ошондуктан тынччылыктын баягы орду биз үчүн өтө зарыл. Ошо баш ийбей коюунун зыяндарын алдын ала алып, ошолордон алыстайлы.